Bismillahirrahmanirrahim. Adam balasının ilim alıp, Kur'an jattap, bilimin östürүү үчүн адам баласына эң керектүү, эң зарыл нерселерден болгон анын эс тутуму, бир нерсени жаттап, сактап калуусу. Ошондуктан бүгүн биз бул сабагыбызда адамдын зээнин, эс тутумун өстүрүп, күчтөндүрүүчү амалдар жана бир канча азыктар туурасында айтып өтөбүз. Аллах субханаху ва таала Кур'ани Каримде Kur'an'ды жаттоо жана түшүнүү жеңил экендигин баяндап, жакшылык каалоо иретинде Комар сүрөсүндө кайра-кайра айткан. А'удhu billahi mineşşeytanirracim ve laqad yassarnal Qur'ana lizzikri fehal min muddakir. Чындыгында биз Кур'ани Каримди жаттоону, аны түшүнүүнү жеңил кылдык. Андан үлгү алуучу адам барбы? Урматтуу бир туугандар, бизде мурунку үммөттөрдө Торат, Забур, Инжил китептерин алардын пайгамбарларынан башка адамдар жаттай алышчу эмес. Ал эми Аллах субханаху ва тааланын бул үммөткө кылган эң чоң жакшылыктарынын бири ыйык Куранды жаттоону жеңил кылып койгон. Карасаңыз, бул үммөттүн 7 жаштагы баласы да кары, 70 жаштагы аксакал да кары, ар бир адам ыйык Кур'ани Каримди жаттай алат. Мына ошон үчүн азыр биз Кур'ани Каримди жаттоодо адамга эң чоң жардам берген нерселердин бириси адамдын эс тутуму, зээнин күчөйтүп, аны өстүрүүчү амалдар жана бир канча азыктар туурасында айтып өтөбүз. Абдулла бин Мубарак рахматуллахи алейхи айтат: "Аввалул илми нiyya." Илимдин эң башталышы бул ниет дейт. Ошондой эле Абдулла ибн Аббас радияллаху анху айтат: "Иннама яхфазур ражулу биқадри ниyyatihi." Чындыгында адам баласы өзүнүн ниетине, жүрөгүндөгү чечимине ылайык жаттайт. Тактап айтканда туугандар, эгер бир адам мен Кур'ани Каримден мисалы ушул бир бетти жаттай алам десе, ал адам ошол бетти жаттай алат. Ал эми бир адам мен бул бир бетти жаттай албасам керек, бул кыйын болсо керек, мен 3 эле катар жаттай алам десе, ал 3 катар жаттайт. Ошондуктан адам баласы илим алууда, билим алууда, ыйык Кур'ани Каримди жаттоодо өзүнө өзү түшүндүрүп, чоң максат коюш керек. Мен жаттай алам, мен кыла алам деп адам баласы өзүн өзү кызыктыруусу керек. Жана ошондой эле адам баласынын зээнин, эс тутумун күчөйтүүчү амалдардан, эгерде кайсыл адам тахажжуд намазын окуса, анын эс тутуму күчөйөт. Тахажжуд деген бул куптан намазынан кийин тартып, багымдат намазына чейинки аралыктагы түндүн ичинде окулган нафил намаздар. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көп салават айтуу дагы эс тутумду күчтөндүрөт. Жана дагы эс тутум күчөйүү үчүн ыйык Кур'ани Каримди карап көп окуу керек. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Афдалу ибадати уммати кираатул Кур'ан." Менин үммөтүмдүн ибадаттарынын, жакшы амалдарынын эң жакшысы бул Кур'ани Каримди окуу. Ошондой эле Шаддад бин Хакам рахматуллахи алейхи айтат: "Бир жолу менин бир тууганым каза болду. Түшүмдө мен аны көрүп, эй ага, сизге өмүрүңүздө кылган жакшы амалдарыңыздын ичинен кайсы амалыңыз эң көп пайда жеткирди деп сурадым. Ал айтты: Кур'ани Каримди көп окуу мага пайдасын эң көп тийгизди деп жооп берди. Жана ошондой эле мисвак колдонуу дагы адамдын эс тутумун күчтөндүрөт. Жана ар бир намаздан кийин 3 жолу Робби зидни илма деген дубаны окуу. Мааниси: о Роббим, менин илимимди көбөйткүнүң. Жана ар бир фарз намаздан кийин 2 жака салам бергенден соң оң колун чекесине коюп, я кауи, о күчтүү зат деген Аллах Тааланын ысымын 11 жолу окуса, ал адамдын эс тутуму күчөйөт. Жана сабак окуп баштаардан мурда, Кур'ани Каримди жаттоодон мурда Асмаул Хусна, Аллах Тааланын көркөм ысымдарын окуп андан кийин жаттаса, ошол сабак жеңил болот. Жана Али радияллаху анху айтат: 3 нерсе эс тутумду күчөйтөт. Эң биринчиси орозо кармоо, экинчиси мисвак колдонуу, үчүнчүсү Кур'ани Каримди окуу. Жана кайсыл адам эс тутумду күчөйтүү ниетинде замзам суусун ичсе дагы аябай пайдалуу. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн куттуу хадисинин мазмунунда айтат:
Замзам суусу кайсы ниетте ичилсе ошол ниетке жетет. Адам баласы замзам суусун кайсы ниетте ичсе ошол ниет кылган, максат кылган нерсесине жетет. Жана бул амал диндеги улуу аалымдардын тажрыйбасынан өткөн амал. Ошондой эле хижама кылган учурда курсак ач абалда хижама кылуу дагы эс тутумду өстүрөт. Анткени Сунан Ибн Мажа китебинде келет, Ибн Умар радыйаллаху анху айтат, ачкарын абалда хижама кылдыруу өтө пайдалуу. Анткени анда береке жана шыпа бар. Жана ал адамдын акылын жана эс тутумун көбөйтөт. Жогоруда айтылган бул адамдын эс тутумун күчтөндүрүүчү бир канча амалдар эле. Ошондой эле адамдын эс тутумун күчөйтүүчү бир канча азыктарды да айтып өтөбүз. Эс тутумду күчөйтүүчү азыктардан бал ичүү бул адамдын эс тутумун күчөйтөт. Анткени Аллах субханаху ва таала Нахл сүрөсүндө балды сыфаттап фихи шифаун линнас, балда адамдар үчүн шыпа бар деп айткан. Жана ошондой эле Абдул-Латиф Багдади рахматуллахи алейхи айтат, тооктун этин жегендик бул адамдын эс тутумун, акылын күчөйтөт. Ошондой эле койдун этин жеш менен дагы адамдын эс тутуму күчөйөт. Жана да күндө таң эрте 21 дана кызыл мейиз жеген дагы пайдалуу. Жана дагы эс тутумду күчөйтүүчү азыктардан бул сүт. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде сүттүн таза экендигин баяндаган. Жана да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуаларында эки эле нерсени көбөйтүүсүн Аллах Тааладан сураган. Биринчиси илим, экинчиси сүт. Аллах Таала бардыгыбызга жогоруда айтылган нерселерге амал кылып, Кур'ан-ы Керимди жаттоону жана аны башкаларга таратууну жеңил кылсын.